Көтчү тентек болот, аябай тентек болот. Анан булар жаратылышынан коркпойт да эчтекеден. Көрдүңбү, кишине караганда тик карайт. Коркпойт да эчтен. Каппайт, киши тиштебейт. Бирок башка иттерди өлтүрүп коет да. Келген кошунан иттерин өлтүрүп коет экен акыры. Өлтүрүп коет акыры. Булар өзүнүн ыгы менен эметет да. Билдирбейби? Акыры ыгы менен баягы тиги Курмантай деген бир досум бар, ал да ушул тагынды кармап жүрөт. Анан талаатан бир кандек бател өлтүрүп коет. Ыгын билет да. Оз омуртка чыкса бател секөөгө бател өлтүрүп коет. Жая. Жана улуттук колорит деп атат да. Ошол улуттук колоритке маани бере албасак, ар бир элдин кыйындыгы ошол өзүнүн жанагы мындай колоритинде, өзүнүн мындай чытында. Ар бир сүрөт бул сүрөтчүнүн жүрөгүнөн чыккан ой. Манасты тартуу абдан чоң жоопкерчилик. Бүгүнкү күндө биздин катардагы каарманыбыз Манасты өз көз карашы менен тартып жаткан агайыбыз. Келиңиз агай. Ушул Манасты тартып алганыңызга эмне себеп болду? Манастын образын тартууну. Эми ар бир бул сүрөтчү адам, сүрөттүндө тема алып атпайсыңбы? Мисалы мага чейин деле мындай сүрөтчүлөр, көп сүрөтчүлөр мындай кайрылган да. Жанагы кайрылып, эң биринчи ошол Манасты тартаардан мурун ошол элдин ошол тарыхын билиш керек да, элдин этнографиялык тарыхын билиш керек, элдин мүнөзүн, ошол кандай жашаган, эмне болгон эл. Анткени ошонун баардыгы тең ошол Манаста жазылган да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн бул Манасты тартуу, бул сиз туура айтып атпайсызбы? Бул өтө көп нерсени талап кылат. Көрдүңүз, өтө биринчиден ошол адам чеберчилик керек. Ошол жана сүрөт өнөрүн жанагы окуш керек да, окуп, ошол жана техника деп атпайбы, ыктарын үйрөнүп, андан кийин алдагастык кылат. Андан кийин ошол айтып атпайбы, Манаста бул кыргыздын тарыхы, бүтүндөй дүйнө таанымы, бүтүндөй жанагындай кыргыз ким десе ошол Манастан алсак болот да, баардык мындай катмар жактарын. Ошонун баарын билгенден кийин анан бул сүрөтчү адам ошол Манас темасына, дүйнөсүнө кире алат. Эгер ошонун баарын билбей туруп анан ага киргенде, Манас бул баары айтылганы менен ал жерде жан жок болуп калат да. Анан эми мен көп жылдан бери ошол Манасты көп окудум, көп изилдедим. Өзүм деңгээлинде, сүрөтчүнүн деңгээлинде. Анан менин багым ошол акыркы манасчыларды көрүп калдым. Жусуп Мамайды көрүп калдым. Ал киши менен бир күчкө кеңешип, көп маалыматтарды алдым да. Андан кийинки мына Каабай, Шаабай, Семетей Сейдене, ошол кийинки мына жаш манасчылардын баары менен баарлашып ушуга чейин катышып мындай сүйлөшүп жүрөм да. Бирок алдагастык кылат. Бирок сүрөтчү ошондо эргиш керек. Көбүрөөк окуп, эргип, ошол өзүнүн дүйнөсүндөгү, мисалы ар бир чыгармачыл адамдын өзүнүн канында ошондой ар бир улуттун өзүнүн мындай өзгөчөлүгү бар да. Ошол нерсе козголгондон анан бул тема өзүнөн өзү чыгып кетет. Илимдүү, билимдүү жана өскөн мамлекеттин каягынан билесиз? Ошол жасалган эң биринчи тарткан сүрөтү, оймо чиймелери. Сен көр, мисалы кайсы жерге барсаң, ошонун бир архитектурасын карайсың. Мына чукулда эле мына бир топ барып, мына Өзбекстанга барып аткан. Барганда ошол Өзбекстанда тарткан сүрөтчүлөр тарткан сүрөтүн көргөнсүп атат. Ошол оймо чиймелер аркылуу ошол өзбек эли ошол өскөнүн, мен элмин деген нерсени ошол өзүнүн тартылган көзгө көрүнгөн нерсе, анан кулак угулат да, андан жүрөк козголот. Ошол нерсеге биз маани берип алганыбыз өтө өкүнүчтүү болуп атат. Азыр ошол жана сүрөт өнөрү бул өтө чоң билинбегени менен ошол элди сактап тура турган ошондой улуу дем, улуу мындай рух бар да. Ошон үчүн ошону дагы мен тилек кылып атам, ошол биздин жанагы бийлик башчылык ушуга маани берип, ар бир нерсенин архитектурабы, сүрөтчү ошол адис менен кеңешип. Ошол адис менен кеңешкенде ошол улуттун руху, ар бир элдин өзүнүн ыргагы бар. Сүйлөп атканда ошол улуттук тили бар, улуттук кийими бар, өзүнө таандык улуттук оймо чиймелери бар. Өзүнө таандык жана жазалган графика, живопись деп атпайбы, скульптура, ошол колорит жатыш керек да. Эгер сен башка мамлекеттин колоритин коюп койгондо, жана скульптуралды ошону анда өлүк болуп калат. Ал искусство эмес. Ошон үчүн кандай болгондо бул өсө турган эл өзүнүн колоритин коет. Мисалы Кытай элин көр, өзүнүн колоритин, жана ажыдар, жанагы арстандар жасап атканда өзүнүн колорити менен жасайт. Ал эч убакта Европаны же Франция, Италияны туурабайт.
Көрдүң, мисалы мен жаңы Навакага барганда өздөрүнүн колоритиндеги жана живопистер, эмелер, графикалар, символикалар, орнаменттер жадагаса түшүтө турат. Бул эл жоголбойт деген кеп. Асты жагын карасаң ажыдарын түрү бар. Арт жагынан карасаң алтын мышердин түрү бар. Атайын энтомаларды коёдум. Карачаар кабылан капталынан чамынып, чолок көк жаларыстан жандай салып камынып, алып карагыш үстүндө канаттары калдайып, тырмактары арбайып туруп атпайбы, көрдүң? Бул жерде ошо манасчыларды, илгерки манасчылар. Ал ошол бул сөзгө котты катып кеткен. Жана мен улуу эл, ана ушундай аруланган элдин ошол сөздө кот жатат. Бул сөз кайра чечмелене баштайт. Купуя сыр жатат, Купуя сыр, бирок бул чечмеленет. Мына асман алып карагычта, жер кабылан адамдар, ажыдар бул суу, асман, жер, суу үч дүйнөнүн биримдиги. Ошол манас көрдүң, жанагы Кудайдан кийинки бийлик жүргүзө турган султандык бул жерге актыкты жайыткан адам. Бул адамзаттын ошондой тазалыгын сактап кала турган адам. Ошол жана 40 чороонун баары тең барып, Манаска корголоп атпайбы? Бул кайра ар бир манастын ар бир мазмуну, ар бир текси, ар бир сөзүнүн түбүндө ошол чоң бир адамзаттык мындай баалык чечмелөө жатат. Агып аткан сууга дагы жуунганда алып мындайраак барып жуунган. Көрдүң? Ал автоматика жанагы аруу адам да, ал ар жактагы эл да суу ичет да. Азыр мына сууну карасаң иттин өлүгү жатат. Жөнөкөй эле адамга кылган мамиле. Кыргыз айланайын көңүлүн шагын сындырып койдум. Мен бул Санжаран көйлүк дегенде кыргыз мындай туубаса даанышман, туубаса билимдүү, ошондой касиеттерди ошол өзү алып жүргөн эл экенин мен карап алып таң калдым. Мен көп жерде чет жакка ошолду айтсам таң калат. Ушундай эл сакталып калды деп. Эми бул Манас өзүңүз айткандай чоң бир океан болсо, биз азыр бир кашыгын алдык. Кашыгын алып жүрбөйбүз. Ооба, ошондой тайганчылыктагы жагыңыз бар экен, тайган багып, Тиги энеси бул болсо бүт акылдуу. Ушул карышкыр токтотподу. Кыргызстан чемпиону болду бул. Бул бүт түшүнөт. Мына булар. Мен айтсам да түшүнөбү? Иә. Мен айтсам да түшүнөт, түшүнөт. Кичине хулиган булар. Тил укпайт экен да. Мына алдай албайсың. Кичине тентек болот, аябай тентек болот. Анан булар жаратылышынан коркпойт да эчтекеден. Көрдүңбү, кишине караганда тик карайт. Коркпойт да кишиден. Каппайт, киши тиштебейт. Бирок башка иттерди өлтүрүп коет да. Карышкырга косулганда Карышкырга косулганда мындай болот баягы. Чукулда Жок, мындай болот. Карышкыр качат да. Качканда толор уктап токтотот да, кетирбейт. Чимирип эле кетирбейт. Түшүнөт. Бергел. Баарын түшүнөт да. Бергелсең келет, бергел. Тигилер күчүктөр кичине макул булар. Бул бүт түшүнөт. Бергелсең келет. Жөндөсөң токтоп калат. Тукурсаң барып тиштейт бирдемени. Анан буларды атайын тарбиялайм да. Булар бүт түшүнөт. Сөздүн баарын түшүнөт. Жинин келгенде акырын кетип калат да, жини келип калыптыр деп. Ама олар бул 8-9 айлык күчүктөр булар кичине макул азыр, тентек. 8-9 айында эле ушундай бою чоңдук. Азыр аябай жакшы таба 3 маал берем тамакты азыр буларга. Өсүп аткан кезде. Булар кичине тентек да, көп мындай эмени укпайт. Акырынан тарбиялап атам. Мындан мурунку памет тоодо. Азыр уже алар чөө каш кулак иштеп калды. Жалгыз эле. Анан келген кошунан иттерин өлтүрүп коет экен акырын. Калатпайбы? Өлтүрүп коет акырын. Булар өзүнүн ыгы менен эметет да. Билдирбейби? Акырын ыгы менен. Баягы тиги Курмантай деген бир досум бар, ал да ушул тайганды кармап жүрөт. Талаадан бир кандек бател өлтүрүп коет дейт. Ыгын билет да. Оз омурткасы бател силкелеп бател өлтүрүп коет дейт. Жаян.